Ошто кылмыштуу топтордун ортосунда 12-январда болгон кагылышуу учурунда алардын кайсы бир мүчөсү катуу сабалганы тууралуу видео эмгиче кызуу талкуу жаратууда. Айрым депутаттар андайды элге көрсөтпөш керек деп, жаштардын психикасын коргогон сыяктуу. Бирок аны дегеле криминалды көрсөтпөгүлүк деп да деген чакырык сыяктуу түшүнсө болот. Үй бүлөлүк зомбулукту көрсөтүү да кээде мынчалык каршылык жаратпайт. Орусияда болсо байлардын мүлкүн, алардын хан сарайларын жана яхталарын көрсөтпөгүлүк дегенде чакырыктары бар. Бийлик аркылуу байыса болот, бирок аны элге, кеңири элге көрсөтпөш керек. Кылмыштуу топтор дагы ошол сыяктуу. Кылмышкерлер уюшуп алса болот, а бирок аларды элге көп көрсөтпөш керек. Кээде депутаттар менин жыйында отуруп мурдумду чукуганды тартып алып көрсөтүп койдуңар деп журналисттерге нааразы. Бирок андай видео кирип калбаш үчүн жыйында отурганда мурунду чукубаш керек. Ошондой эле бийлик эгерде кылмыштуу топтор менен жеткиликтүү деңгээлде күрөшсө, алар мынчалык надандыкка жетпейт эле, жана журналисттер эч нерсени көрсөтө албай калмак.